Тип жана Шам чырагы 18-бөлүм. Сенин уулдарыңдын баарын Теңир үйрөтөт. Ишая 54:13. Тип атасына дарысын берип, аны менен сүйлөшүү үчүн керебеттин кырынан орун алды. Атасына мектеби жөнүндө бир аз айтып берди. Ал унчукпай угуп отурду. Башын дубалды карай шашпай буруп, унчукпай турду да анан мындай деди: "Сен таптакыр башкача адам болуп калганыңа мен абдан кубанычтамын, Тип. Менин атам жакшы киши болгон жана мени тарбиялаш үчүн колунан келгенин баарын кылган. Бирок менден жакшы деле киши чыккан жок. Мен жашоомду кур бекер өткөрүп, балдарымды да эч бир жакшы нерсеге үйрөткөн жокмун. Сен болсо эч нерсеге карабай жакшы адам болдуң. Сен чоңойгондо апаңа жөлөк болосуң. Бирок мен жаңы жашоону башташ үчүн..." Атасынын үнү барган сайын акырындай берди. Ал чалкасынан жатып алган эле. Анын көздөрү асманды карап турган. Тип башын чайкап жиберди. "Жок, ата, жок. Менин чырагымда, менин Библиямда башкача жазылган. Кудайга кайрылганга эч убакта кеч болбойт. Мен андан Мария жөнүндө сураганымда ал угуп жооп бербедиби?" Леви мырзанын жүзүнөн анын аябай кыйналып жатканы көрүнүп турду. Жананы шимилген жаактарынан ылдый көз жашы куюлуп кетти. "Менин ичер суу маз эле калды көрүнөт", деп шыбырады ал. "Мен Кудайдын алдына барууга даяр болушум үчүн эч нерсемди аябас элем. Бирок эми кеч болуп калды. Мен тар жол менен жүрүү керек экенин өмүр бою билсем да ал жолго түшкөн жокмун. Эми болсо ошонун жазасын тартышым керек." Тип атасына кантип жооп беришти билсе гана, ал эмне кыларын билбей ыңгайсыз абалда калды. Библияда антип жазылган эмес. Өткөн жумада Гольберг мырза адам Кудайга качан болбосун кайрыла алат деп айткан. Кудай анын буга чейинки жашоосуна да, анын жаш курагына да көңүл бурбайт. "Жок, мен антип ойлобойм", деп башын чайкады атасы. Адам ушунча жылдан бери баарын четке кагып келип, бир күн өлүмдөн корккондуктан эле Кудайга кайрылып калса, бул адилетсиздик болуп калбайбы? Бул Кудайга жакпаса керек. Мындай кылууга менин дитим барбайт. Тип эмне деп жооп беришти билген жок. Атасынын ою ага туура эместей сезилди. Бирок ал атасынын андырарлык бир нерсе таба алган жок. Ал көңүлү чөгүп, каба турган бойдон мектепке жөнөдү. Почтанын жанынан Гольберг мырзага жолугуп, аны менен учурашып өтө берди да, бирок кайра андан сурап алууну чечти. "Гольберг мырза, мен сизден бир нерсе сурасам болобу?" Ал макул болгонун билдире башын ийкеди. Тип эмнеден баштаарын билбей жатты. Ал атасы экөөнүн ортосунда болгон сөздү Гольбергке айтканга акысы барбы? Тип ылайыктуу сөз издеп, акыры кекештенип жатып мындай деп айтты: Мен сиздин оюңузду билейин дедим эле. Сиз өмүр бою Кудайга каршы болуп жүрүп, эми өлөр алдында эле Кудайдан кечирим алууну калыстыкка жатпайт деп эсептеген адамга эмне деп айтар элеңиз? Гольберг мырза Типтин ким тууралуу айтып жатканын дароо эле түшүндү. Баланын далысына колун коюп, ал мындай деп жооп берди: "Мен ага мындайча жооп бермекмин. Эгер адам өмүр бою Кудайга каршы болсо, бул ал адам өмүрүнүн акыркы жылын ошондой эле жашаш керек дегенди билдирбейт. Эгер адам 40 жыл жаман иш кылып жүрсө, эмне үчүн ал дагы 1 жыл ошондой кылышы керек? Ал канчалык тез өзгөрсө, ошончолук жакшы эмеспи? Кудай өзүнө келген адамды эч качан түртпөйт. Ал айкашкан жыгачта кагылган каракчынын күнөөсүн деле өлүм алдында кечирбеди беле? Мына ушундай балам." Тип жеңилдене үшкүрдү. Гольберг мырза болсо аны тиктеп калды. "Эдуард, сен кандай дейсиң? Мен бүгүн түштөн кийин сенин атаңа барып жолуксам болобу?" "Албетте. Балким сиз мага азыр эле түшүндүрүп берген нерсени ага айтып бересиз." Тип кудуңдаган бойдон мектебине жөнөдү. Ал аябай жеңилденип калды. Гольберг мырза анын атасы менен сүйлөшөт. Тип мындай нерсени таптакыр күткөн эмес да.